5 күнгө созулган окууда катышуучулары теория менен гана чектелбестен практикалык көнүгүүлөргө, мастер-класстарга жана талашуу жагдайларды талдоого катышты. Негизги көңүл медиаторлордун кесиптик чеберчилигин жогорулатууга, этикага жана чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүүгө бурулду. Негизги максаты медиаторлорду бириктирүү, ушул медиация институтун элге жайылтуу, түшүндүрүү. Эми сотко барардын алдында жарандар бир канча иштер боюнча биринчиден медиаторго барыш керек. Ошол жактан сүйлөшүү жүргүзүүгө, экинчи тарап менен ынтымак жолу менен чечүүгө аракеттениш керек. Эгерде ал натыйжасын бербесе, анан гана сотко кайрылса болот. Ошол себептен урматтуу биздин жарандар, көрүүчүлөр, сиздерди чакырат элем. Медиация институту боюнча маалыматты көбүрөөк алыңыздар. Медиациянын коомдогу ролу жылдан жылга өсүүдө. Адистердин айтымында медиация талашты ким утуп, ким утулар эмес, эки тарапка тең ылайыктуу чечим табууга багытталган ыкма. Мындай жол менен үй бүлөлүк, эмгектик, жарандык жана башка талаштарды жөнгө салууга мүмкүн. Дүйнөнүн ар тарабынан келген медиаторлор кеңири пикир алышып, тажрыйба алмашууга шарт түзүлдү. Я посетила все образовательные. Мен бул жакта өткөрүлгөн бардык билим берүү лекцияларына катыштым. Биринчи күнү чоң масштабтагы эл аралык конференция болду. Өзүм өтө чоң сабак алдым. Бир ишти бардыгыбыз бирге рахаттануу менен жасап, бирге ушундай жыйынтыкка жетип отурабыз. Мында тажрыйба алмашуу дагы чоң роль ойнойт. Себеби ким кантип медиацияны өнүктүрүп жатканын билүүсү зарыл. Бул лагерь бизге дал ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берди. Катышуучулар Сингапур жана Гонконг конференциясына ылайык чек ара медиациялык макулдашууларды таануу жана аткаруу механизмдерин талкуулашты. Мы проводим четвертое. Биз мындай иш-чараны 4-чү жолу өткөрүп жатабыз. Жыл сайын катышуучулардын саны көбөйүп жатканы кубандырат. Бул жылы дүйнөнүн 15 өлкөсүнөн келген өкүлдөр, спикерлер болушту. 2023-жылы жаңы уюшулганыбызда консорубуз кеңейсе деп тилек кылган элек. Бул жылдар аралыгында медиацияга байланыштуу көп нерсе өзгөрдү. Коомчулук медиация эмне экенин түшүнүп, сот системасы дагы колдоп баштады. Эң башкысы дүйнөдө тынчтык жана бейкуттук орун алганы маанилүү. Чолпон Ата шаарында өткөн медиация боюнча жайкы лагерь өз ишин жыйынтыктады. Катышуучулар тажрыйба алмашып, талаштарды тынчтык жолу менен чечүүнүн натыйжалуу ыкмаларын талкуулашты. Адистер мындай жолугушуулар медиаторлордун кесиптик дараметин жогорулатып, коомдо сүйлөшүү жана өз ара түшүнүү маданиятын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөөрүн белгилешет. Айзат Анарбекова, Салбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ысыкөл жаңылыктары.